Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган темабыз баарыбызга белгилүү болгондой, жакын деле президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен өлкөбүздө Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы түзүлдү. Бул академиянын түзүлүшү албетте коомдо бир топ жакшы колдоолорду таап, ошону менен катар анча-мынча сын пикирлер да болуп атат. Ошонун негизинде биз ушул академиянын түзүлүшү жана анын аткара турган функциясы тууралуу сөз кылуу үчүн ушул академияны түзүүгө көп жылдардан бери демилге көтөрүп жүргөн тарыхчыларды чакырганбыз, окумуштууларды. Эмесе тааныштырсак, урматтуу Ташмамбет Кененсариев мырза, тарых илимдеринин доктору, ушул академияны түзүү боюнча бир топ демилгечи топтун бири. Ошондой эле тарыхчы Баяз Туралы агабыз дагы ушул топ менен кызматташып демилге көтөрүп жүрөт. Мына сиздер бул академиянын түзүлүшүн негизинен аябай чоң салым кошуп, ушул президентке чейин жеткирип, албетте мунун башында белгилүү коомдук саясий ишмер, педагог Топчубек Тургуналиев агабыз да турат. Көп жылдардан бери талбай эмгектенип келди. Атайын ушул Арабаев атындагы университетте дагы Манас таануу институтун түзүп, ошол жерде директорлук кызматты аркалоо менен бирге ушундай чоң демилгелерди көтөрүп жүрдү да. Мына ошол мурдагы президенттин тушунда дагы бул маселе байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай калган эле. Мына жаңы жылдан соң ишке ашып отурат. Алгач ушул жөнүндө, ушул түзүлүшү жөнүндө Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы тууралуу сөз баштасаңыз. Нурлан, туура айтып атасың. Бул Манас таануу институту Арабаев университетинин алкагында 12 жыл түзүлгөн. Ошондон бери мына 7 жыл өттү. Эки студенттер 3 жолу выпуск болду. Ошол жерде иштеп жүрөбүз. Абдрахман Алымбаев да ошол жерде иштейт. Бир топ студенттерди чыгардык. Ошол жүрүп атканда бизде эң биринчи Манас таануу деген гана академия ачуу жөнүндө кеп болгон. Бир 14-жылдардан баштап Топчубек Тургуналиев демилге көтөрүп, ошол киши ак үйгө көп жазган, кол койдуруп да жиберген, чогулуштарда кылганбыз. Анан бирок эми ар кандай нерсенин убакыт сааты болот экен. Мына 12 декабрда өткөн жылы Сооронбай Шарипович Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп аткан мезгилде ушул ачылыш керек деген чечимге келдик деп айтты. Анан 31 январда атайын жарлык чыгарды. Эми ушул жерде мен кичине образын айтайынчы. Ал жарлык, ал ачыл деген кеп эмес. Сооронбай Шариповичтин ишараты менен, жарлыгы менен өкмөткө ушул мына бул Разаков номер 8-үйгө бир сандык бар, чоң. Сандыктын ичинде кундуз бар, ошону ачыш керек деген ачкычын берип атат да. Бирок ал азыркыга чейин, мына азандан бери 1 ай өттү. Бирок өкмөт ошол ачкычты алып алып, бирок ача элек да аны. Анан кийин ичинде кундузду көрө элекпиз кандай болот. Ал кундуз деген академия, улуттук академия. Аны мен айтып атам да. Аны ачыш үчүн биринчи ошол ачкычты мен ачып, ичинде кундузду алып, анага бычмачы табыш керек да. Аны башкара турган бирөө адам табыш керек. Мына ошону кылыш керек, ошолорду биз күтүп атабыз. Эми ушуну кылып калса эле, менимче жанагы сандык бар, сандыктын ичинде бычылбай аткан кундуз бар деген кептей эле ушул иш жүрүп кетмек да. Анан бизде ушул бычмачысын талашкандар азыркы убактарда ушул көбөйүп кетип атат да. Мен ошого кичине капамын. Кыргызда ушундай экен да, баягы бычкана ашты жечи көп, бүткөн ишке сынчы көп деген макалдай ушул бөлүнө али өлтүрүп эле карышкырдын терисин талашкандар да бар да. Түгүл тетиги Москвадан бери айттыртып бирөөлөргө кат жаздыртып деген ушинтип атыптыр. Эми мына ошол кундуз академия ишке кирип кетсе, менимче кыргыз элинин чоң бир руханий жагынан кыргыз элинин өнүгүүсүнө дагы чоң салым кошор эле. Бул деген бир жагынан биздин ушу Манас эпопеябыз, эпосубуз
жана Айтматовдун мурасы бул кыргыз эли үчүн дүйнөлүк аренада постсоветтик доордогу кичинекей чакан кыргыз элинин эл аралык деңгээлдеги бренди болуп калыш керек да. Мына ушундай миссияны көрсөтүп турат. Ошон үчүн ушул аябай сонун жакшы болду. Муну бирок аткарыш керек. Рахмат. Баяс Турал мырза, мына сиздин ушул академиянын ачылаардан мурун бир илимий негизде жазылган макалаңызды окуп алдык. Бул эки феномен, эки башка, бирок эми ушундай демилге болуп түзүлүп аткандан кийин бир аз тереңирээк карап, бөлөк-бөлөк түзсө болот эле дегендей пикириңизди окудук да. Мындайча айтканда, эки кылычты бир кынга салып койгон туура эмес дегендей. Анан эми анткени менен бул академия түзүлдү. Сиз ошол эле көз караштасызбы же президент жарлыгынан кийин сиздин көз карашыңыз өзгөрдүбү? Мен негизи ошол эле көз караштамын. Себеби эми академия президенттин жарлыгы чыкты. Менин макалам президенттин жарлыгы чыкканга чейин жазылган болчу. Ага чейин ооз-эки айтылып келип, анан бир сөздөр чыгып кеткенден улам ошол өз пикиримди билдирип коеюн деп ошондой жазгам. Негизи бул экөө эки феномен чынында. Бирөө ооз-эки адабияттын, бирөө жазма адабияттын феномендери да. Анан мен анда негизинен кыскача айтканда, эгерде Айтматов атындагы академия түзүш керек, чынында биз келечекте эгер түзүлө турган болсо, азыр Айтматов атындагы Тил адабият институту бар. Ошону эле академия деп атап, ошол даяр турган өзүнүн аппараты бүт структурасы менен, анан акырындык менен бюджетке жараша кеңейтип иш алып барса жакшы болот эле дегем. Ал эми Манас боюнча ушул убакка чейин Совет убагынан бери, мезгилден бери айтылып келатат. Бирок Совет убагында да жакшы эле да, академиянын алдында, ошол институттун алдында бир чоң сектор иштечү. Ал жерде жаңылышпасам бир 10-15тен ашык штаттар бар эле. Чоң биздин ушу Мусаев, Райкул Сарыпбеков сыяктуу чоң манастаануучу окумуштууларыбыз ошол жерден чыгышкан. Мына ошол дагы отуруп кийин жок болуп, бир 3-4 адамдан турган бир штат ошо Айтматов атынын алдындагы, институттун алдындагы бир кичинекей бөлүмгө айланып калды да. Азыр вообще эле жок андай. Азыр жок, бөлүм да жок бу ушундай. Эми анан кээ бирөөлөр бөлүм бар дейт. Эми ошо жерден өнүгүп, ошо сектор өзүнчө илимий изилдөө институтуна айланып кеткенде жакшы болмок. Тилекке каршы андай болгон жок. Мына ошондон улам бул Манас таануу илими болбой калабы эмне деген сөздөн чыгып атат. Анан 12-жылы Манас эпосу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошо мыйзамды жазган авторлордун бири ушу Топчукенин өзү баш болуп, анда баа президенттин советниги болуп турган учурларда 11-жылдары бул жазылганда, ошол учурларда биз дагы анда маркум Токтобай Милкубатов да бар эле. Биз баарыбыз эле кошо жазышканбыз. Кийин институт түзгөндө да ошо кошо келип ошо түздүк да. Ошол мыйзамдын акырындык менен ишке ашыруу маселеси да бар. Ошондо билим берүү институту, илим изилдөө борбору, академия келечекте түзүлүш керек. Жана аны пропагандалай турган борборлор түзүлүш керек дегенбиз да. Азыр эми ошол Манас академиясы өзүнчө болгондо, ал Манас эпосунун варианттарын чыгаруу маселеси, аны изилдөө маселеси, которуу маселеси жана дүйнөгө жайылтуу, пропагандалоо маселелери ишке ашырат. Эми эң кызыгы, көптөр ойлоп атат, Манас эпосунун негизги варианттары чыкты. Анан эми бул академия эмне иш кылат деген мындай бир өтө бир примитивдүү суроолорду болуп атат. Биз Манас эпосунан башка 20-га жакын эпосубуз бар. Ал эпостордун көлөмү Илиада менен Одиссея менен тең, көркөм деңгээли, көлөмү боюнча андан кем калышпаган эпосторубуз бар. Мисалы ошол жанагы Курманбек, Ер табылды, Ер Солтоной, Ер төштүк деген эпостор бул феноменал өзү. Манаска тетеп өзүнчө бир өтө укмуш, байыркы өтө катмарларды камтыган эпостор бар да. Буларды изилдеш керек. Буларды дал ошо Манас таануу академиясы изилдеш керек да. Анан негиз андан башка дагы ооз-эки чыгармачылыгы бир 40 томго жакын улуттук академия чыгарган. Мына ошолор али дың бойдон эле жатат. Бирин экин бир окумуштуулар гана болбосо, башкалар али изилденген жок. Мына ошо Ташмага айтып жүрөт, өзү да 1-2 жерден айтканын көрдүм. Мен өзүм да бир кабарым бар болчу, бирок
ошончолук көп экенин билген эмесмин. Орустун 8 беттен турган Игордун кошуну жөнүндө сөз деген эпосу бар. Ушул эпосту изилдеп 250 окумуштуу чыгыптыр. Башында тиги атактуу Лихачев деген академиктер турганда. Мына ушул академиктер ошол эпосту коргоп алып турсун. Кийин 60 жылдары өткөн кылындын. Олжас сыяктуу ал түбү орус эпос эмес дегендерге да каршы ошо туруп, ошолорду изилдеп, эми ушундай бир бүтүндөй бир орустун даңкын көтөргөн ушундай илим изилдөө борбору бар эле да. Анан Манаска салыштырып болбойт да. Манас боюнча биз мына Кыдырбаев азыр бир 2-3 кийинки убакта бир 2 доктор чыкты. Калган боюнча кантип салыштырабыз? Мына ошондо баары бир келечекте бул экөө 2 бөлүнүп 2 академия болот деген ойдомун. Себеби берде бир маселе бар. Эгерде Айтматов таануучу мунун башына келе турган болсо, анда Манасты изилдөө кайра экинчи планга түшөт. Мына ушу коркунуч бар да. Эгерде Манас таануучу адам келе турган болсо, анда Айтматов таануучу ылдыйракка түшүшү мүмкүн. Бул экөө бирдей деңгээлде алып кетиш абдан кыйын болот. Биз мына ушул Абдуллажан Ахматалиев баштаган биз институттун мисалынан көрүп атабыз да бүгүн. Анан ошондой коркунуч бар да, бирок азыр эми рас түзүлгөндөн кийин биз муну азыр эми ким жетекчи болот дегенде бир топ маселелер болуп атат. Ага карата оюбузду айтарбыз. Эми ушул жарлыкты андан ары өкмөт ишке ашырса, андан ары өнүктүрүп, анан экөөнүн бирдей өнүктүрүп, андан ары келечекте дагы анан убакыт көрсөтөт деген ойдомун. Ташмамбет агай, бул мына Баяз туралы айтып өтпөдүбү? Айтматов боюнча өзүнчө институт бар. Мына ошол эле учурда Манас таануу институту бар, Арабаев университетинде. Анда бул академия түзүлгөндөн кийин аталган институттардын ишмердиги кандай болот? Эми бул жерде кептин бардыгы, ошол аталган улуттук академия кандай миссия аткарат? Ушул жөнүндө кеп болуш керек да. Мына биз бул жөнүндө мындай тыкыз иштеп, азыр штаттык курамын, концепциясын түзүп, анан уставын, долбоорун түзүп, атүгүл мына схемасын дагы кандай болот, анда түзүп койгон, телевизордон көрсөтө болот, бир жерден көрүп туруп. Мына ошо көп айтып атат эми, улуттук академияда барго деп. Ал жерде 80ден ашуун штаты бар. Ошол академиянын ошол академиги болуп саналган Абдулжан Акматалиев жетектеген чоң институт бар. Ал жерде бүтүндөй кыргыз элинин кыргыз тилине, адабиятына, кыргыз фольклоруна, эпосторуна тиешелүү бардык маселелер карала берет. Алба мурунтан келаткан салттуу академиянын бир бөлүгү. Тил-адабият институты да, аны просто Чыңгыз Айтматов атындагы деп гана койгон да. А бирок аларда конкреттүү ушул мына биз муну түзүлүп аткан академияга коюлган миссия ал жерде жок да. Бул жерде башкача. Ошон үчүн башкача деп ойлоп аны түшүндүрүп беребиз. Ошон үчүн бул жер бири-бирин кайталабайт да. Көбү кайталайт деп ойлошу мүмкүн да. Анан муну баясын айтканына караганда бул кийин эки бөлүнүп кетиши мүмкүн. Эми ал турмуш көрсөтөт. Биринчи жанагы сандыктагы кундузду алып, аны бычмачын табынан бычып көрөлүчү, анан кандай болот. Бул жерде кептин бардыгы кандай уюштурууда. Ошо уюштурганда экөө эки учтун каратындай болгон эки нерсени кыргыз элинин руханий көрөнгөсүн алдыга бирдей алып кетеби же бирин артта калды деп бирин андай болбосо керек менимче. Ошону уюштуруп аткандар, изилдеп аткандар жана уюштуруп бергендер илим изилдөөнү. Ошону өтө терең караш керек да. Ошондо ошол экөө тең бирдей алда кетет деп ойлоймун. Анан мына мен мына ошол миссиясы түзүү боюнча айтып атканда мына примерно 5 багытты көрүп атам да. Ошол эки феномендин биргелешкен ачылган академиясында биринчи Манастын өзүн ийне жийине чейин изилдөө. Ал ийне жийине чейин дегенде баягы тилдик жагын тиякпаган эмес, анын башкача бир өзгөчө маселелери бар да. Манастын тарыхыйлыгы, Манастын ичиндеги даже керек болсо космогониясы, медицинасы, экологиясы, Манастын ичиндеги этнонимикасы, ономастикасы жана башка толуп аткан маселелер бар. Экинчи маселе Манастын жана башка эпостордун бардыгын чогултуп аларды
тиги англис тилинен которуп жанагы желеге илип интернет желелерге дүйнөгө таратып пропаганда кылуу да экинчи чоң. Үчүнчү функция бул ошо манас таануучу деген азыр манас айтуучу деген феномен бар да, бул кыргызда гана калды манасчы деген сөз. Мына ушул өзбектер муну бакчы деп коет экен. Ушу манасчылардын көрөңгөсүн жоготпосун аны нарак улантып кетүү. Бул жерде уюштуруу маселеси бар. Аны конкурстарды уюштуруш керек, алар чакырыш керек, жанагы алардын өздөрүнүн манасларын фонд иштеш керек жана башка. Төртүнчү функциясы Чыңгыз Айтматовдун бүтүндөй баягы башкалар анча көзгө илбеген маселелерин чукуп ошолорду изилдөө. Анан бешинчиси Айтматовдун дүйнөлүк аренадагы кылган иштерин улантуу. Мисалы Жызыккөл форуму жана башка маселелер сыяктуу. Ошондо 5 чоң маселени ушу бирдей деңгээлде алып кете турган бир тиги команда түзүш керек да бул жерде. Ал команда бирөөсү башчы болор, анын алдында 2 мүмкүн орун басары болот. Эми ар кандай болушу мүмкүн, эми аны өздөрү чечишет. Мына ошондо бул маселе алдыга жылат деп ойлоймун да. Сиздин көз карашыңызда азыркы күндө жанагындай өтө мындай бул институт биргелешип кыска убакыт жашайбы же болбосо ажырап кетеби деген пикирлерге олуттуу негиз түзбөй эле баягы муз оорунан жылгандан кийин президенттин жарлыгынын негизинде жапа-тырмак ишти алып анан кийин баштап ошол чоң бир демилгени баардыгыбыз колдоп чыгайлы деп мындай окумуштуулар бир илимий конференция өткөрүп ушул боюнча дагы иштер болуп атабы? Бул ушул Манас академиясынын түзүү идеясы жана Ташмага айттык 14-жылдан бери көтөрүлүп келатат да. Биз аны кайрылууларды жаздык, канча колдорду топтодук. Ушу топчуке башында туруп, ушул институттун жамааты көп адамдар менен жолугуштук, ушул боюнча кеңештик. Ошол Манас академиясы түзүлүп калса, эмне иштерди жасаш керек деген ушундай суроолор турган да. Ушу Манас таануучу атактуу ушу Советбек Байгазиевтиги бул сыяктуу чоң окумуштуулар катышкан, ар кандай мындай бир контингентте катышкан ушундай көп пикир алмашуулар болгон да. Анан кийин эми азыр түзүлдү. Бул чоң жаңылык болду. Бул тарыхый жаңылык. Мына ушуну Атамбаевдин убагында көтөрүлүп келди, ал аны кыла алган жок. Мына ошон үчүн биз азыркы президентибизге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Маселе эми муз оорунан жылды. Эми аны келечек менен акырын кандай кылып биргелешип алып кетсе болот, канча жылга чейин жашайт, бул башка маселе да. А дегенде ачып, ушул академиянын бутуна тургузуп, уюштуруу ишин башташ керек. Бул уюштуруу иши жаңы түзүлүп аткан бул чоң тарыхый мекеме болгондуктан өтө көп маселелери бар эми. Бул жерде кээ бирөө айтып атпайбы? Башына адис келиш керек деп. Ал адис уюштуруучу болбой калышы мүмкүн. Ал чоң академик болушу мүмкүн. Ал уюштуруучу болбой калышы мүмкүн. Биз бир убактагы Советтер Союзунун убагындагы бир мисалдарды да эске алышыбыз керек да. Дал ушу улуттук академия, мурун совет убагында ошонун башына тиге борбордук комитеттен адамдар барып, анан ошол жерде эле академик профессор деген наамды берип коюп, ошолорду иштеткен. Алар эч кандай А дегенде окумуштуулук тили даражасы болбогон адамдар да иштеген. Бирок алар уюштуруучу болгондуктан атайын ошол КПСС борбордук комитет тарабынан ошол жерге атайын дайындалып, анан уюштуруу иштерин баштап, калган академиктердин баарын кол алдында иштеген. Мен да ошондой сөздөрдү айтып атамын да. Эми да мунун алдында адистер иштеш керек. Манас таануучулар иштеш керек. Айтматов таануучулар иштеш керек. Андай болгондо ошо академик профессорлордон бирден экиден акырын тартып, ошо жерге жыйнаш керек. Анан эми ошол ал эми уюштуруучу сөзсүз эле академик болуш керек эмес. Бизге азыр эң чоң уюштуруучу керек болуп атат. Ошонун ичинде демилгечилердин дагы бир пикирин эске алуу зарыл. Себеби бул академиянын түпкү максаты эмне экенин билбеген чоң окумуштуу келип отуруп калса, жөн эле бир адам бир президенттик аппараттан келип отуруп калса, мына ошол жерде көп чайналып, кыйналып калышыбыз мүмкүн да. А мен айтып атпаймынбы жанагы жерде, бул академия түзүлгөнгө чейин ал эмне иш кылат деген өтө көп жолугушуулар,
ушул маселелер болгондо. Абдрахман. Анан эми калган маселелердин баары ошо Буну келечекке эми байланыштуу. жетекчисин дайындоо өз ушул академиянын уставында каралар, жазылар. Уставында эми ал жерде тиги уюштуруучу дайындайт деген пункт бар. Уюштуруучу бул жерде азыр эми жаңы конституцияга карата президент уюштуруучу негизи, бирок президент эмес, президенттик аппарат уюштуруучу болуп, же болбосо өкмөт уюштуруучу болуп эсептелет экен да. Демек ошолордун нускабысы менен дайындалат. Анан бул жерде мына башчы маселесине, бул башчы албетте эң биринчи менеджер болуш керек. Экинчи нерсе, ал ошол миссиясын түшүнүш керек, ушул экөөнүн тең. Аны мындай колунан үчүнчүсү эң чоң нерсе бул акча каражат таба биле турган адам керек. Мисалы үчүн кээ бир академиктер ото берет жөн эле столдун кучактагы, бирок акча табыш маселеси келгенде өтө кыйын маселе бул. Бул биздин Кыргызстанда акча жок. Спонсорлук, анын бир аброю болуш керек, бирөөлөр менен сүйлөшө алыш керек. Керек болсо баягы бербегендердин чөнтөгүнө жуулуба турган адам керек да, ушундай адам керек. Ал биз Кыргызстанда бир башы көрүнгөн бирөө болсо ошондо гана бир иш колуна келет да, ошондой адам керек да бул жерге. Алгачкы башталышында так ошол адам гана уюштуруп бере алат деп ойлойм мен. Анан албетте жанагы биринчи мына бул миссиясын алып барып атканда бул мен мындай тиги ойлоп атам да, ошо ким келсе дагы эң биринчи кезекте Манас таануучуга байланышка илимпоздо бир чогултуп, анан Айтматовго байланышка илимпоздо бир чогултуп туруп, эки чоң бир өтө бир кеңирик семинар уюштуруш керек. Ошондо анын максат милдетин, бүт бардыгын концепциясын түзүп чыгыш керек. Анан ошого карата кийин жанагы конкурстук жол менен ошол жерге жанагы иштей турган адамдарды алыш керек да. Ошондой кылып иштеш керек да, болбосо жөн эле баягы мындай кыргызча кылып койсок анда көп нерседен биз аткара албай калабыз да деп ойлойм. Эми анткени менен чынын айтыш керек, баягы көп жылдардан бери ушул академияны түзүш боюнча Топчубек Туруналиев агабыз жан үрөп өзүнүн жеке кадырын да салып чуркап жүрүп ушуга жетишти да. Мындайча айтканда моралдык жагынан биринчи укук ошол кишиники да баары бир ошол киши эле болуш керек да. Эми мен баягы азырынча эле өзүм билип эле ушул киши болуш керек деп талап кое албайм, бирок мен ал жөнүндө тиги бизден жогорку кызматта отурган мына жоопкер адамдар билсе керек. Ошол демилге көтөргөн, ошону жан күйүп чуркаган, керек болсо ага ошол бүт баардык турпатын, аброюн ошого багыштап койгон адам керек да. Бул фанат. Ошондой фанаттардын бир топчуга туура айтасың. Ал анда уюштуруучулуктагы касиет бар. Ал керек болсо акча табуу маселесин дагы оңоюраак чече турган башкаларга караганда анда мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчү, ал киши так ушул маселени ичинен илимий жактан дагы билет. Бул Манас боюнча, Айтматов боюнча көптөгөн адамдар менен сүйлөшкөн, алар боюнча өзүнүн макалаларын жазган. Мына азыр кыргыз көчмөн цивилизациясы деген чоң проблеманы, концепцияны ал негиздеп, мына жакында ошо боюнча чоң китеп чыгардык. Демек, бул жагынан ошол топчуке туура керек деп эсептейм мен дагы. Эми Баяс агай, бул негизинен азыр Ташмамет агайдын айтканы боюнча бул чийимесинде, структурасында бир жакшы жагдайлар да бар экен. Маселен ошол эле китептерди басып чыгаруучу өзүнчө бир басмаканаларды дагы ушул академиянын алдында болуш керек деген. Себеби дегенде бүгүнкү күндө китеп чыгаруу жагы абдан оор мезгил да. Анан деги эле ушул комплекстүү түрдө караганда ушул академиянын жашап кетишине мамлекет тарабынан бүгүнкүдөй ушундай өкмөттөн мамиле болуп бекем колдоо болсо, мен ойлойм буюрса чоң эле алдыда келечек күтүп турат го. Бул академиянын келечеги абдан чоң көрүнөт. Буга каласы жакшы болот. Эми бүтүн дүйнөдө мындай эпикалык чыгармаларда ошо бир улуттун жүзүн көрсөткөн маселелер бар да. Мисалы, Гесер эпосу жөнүндө сөз болгондо биз ошо Монгол, Бурят элдерин, Тибет элдерин эсибизге алабыз. Жаңгар эпосу дегенде Калмай элин эсибизге алабыз. Көроглу дегенде Түркмен эли, анын жүзү да бул. Илиада, Одиссея дегенде Грек, Махабхарата, Рамаяна дегенде Индияны мисалы, Шахнаме дегенде Иран, байыркы Иран көз алдыбызга тартылат да.
Дал ушу сыяктуу деңгээлге биз Манасты алып чыга элекпиз да эле. Манас дегенде кыргыз эли деген байыркы кыргыз элинин элеси дүйнө элдеринин ал көз алдына келе элек. Ал үчүн биз дал ошо Илияда, Одиссеяны бүгүн жүздөгөн, миңдеген окумуштуулар изилдеп келишти. Бери жагы эле бир 2,5 миң жылдардан, 2000 жылдан бери. Ал кагазга түшкөндөн бери 2,5 миң жылдар өтсө, ошондон бери изилдеп али бүт албай келатышат. Аны бүгүнкү күнү ар кандай балдар үчүн да тартылган кинолор, чоңдор үчүн да тартылган кинолор менен мына Троя деген азыр кийинки убакта абдан бир популярдуу, абдан мыкты кино тартылды. Бүтүн дүйнөгө тарап өтө бир популярдуу кинонун бирине айланды. Мына ошол Илияда эпосунун негизинде тартылган. Андан башка Одиссея жөнүндө өзүнчө тартылган кинолор. Биз Манас жөнүндө сүйлөп гана келатабыз, ал кино жөнүндө, мультфильм жөнүндө сүйлөп гана келатабыз. Али ошонун деңгээлинде ошондо кинолор тартуу жөнүндө ойлонгон жокпуз. Бирок ишти башташ керек болуп атат да. Ошону кандайдыр бир мекеме, илимий жактан изилдеген, тактаган бир мекеме ошону бериш керек да. Азыр мисалы үчүн бир кино режиссерго Манастын азыркы эпосун өзү кандай кабыл алса ошондой бир кино тартышы мүмкүн. А текстте ал подтекст ал таптакыр башка болуп калышы мүмкүн да. Мына ошондо бир маселелер да бар да. Мына мисалы бир нерсени айтайын. Мына бүгүнкү күндө кээде бир примитивдүү бир талаш тартыштар бар. Манас мусулман болгонбу же мусулман болгон эмеспи деген. Манасты эгерде азыр генетика илиминин деңгээли менен карасак, арийлердин түпкү ата бабасы катары карасак 21 миң жылга кетип атат. Эрадин Аадин деген гаплогруппанын пайда болгондугуна. Бул бери жагы бир 15-20 миң жылды алат. Демек түпкү ата Манас ошол жактарга барат деген сөз. Себеби бүткүл ари элдеринин түшүнүгүндө, мифтеринде Манас түпкү ата катарында айтылат. А бизде андан бери карай кыргыз мамлекетин куруучу, кыргыз деген аты синоними катарында да бизге кирген да. Мына ушул жерде экинчи бир маселе. Манаста ал трансформация, ислам дини киргенден кийин байыркы теңирчиликке сыйынган учурлар ал исламдашкан формага өткөн. Намаз окуп алганда сүкүт салып отурган Манас намаз окуп алган формага өткөн. Ал Огузнамеде жана башка түрк элдеринин көп эпосторунда ошондой болот. Мына ошол убакта Манастын өлгөнүндө көмүлгөнүн карасак, ал мусулманча көмүлбөйт да. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп деп байыркы арийлердин бир өтө бир байыркы арийлердин салты менен көмүлүп атат бул өзү. Каралы, сөөктүн өзү көмүлүп атат. Тазаланып көмүлүп атат. Мына ошол байыркы жокер замандарда эми мен ошол жерде бир мына ушуну мисал үчүн бир режиссерго берсек мусулман кылып тартат да. А эртең илим изилдөөчүлөр алып келгенде анын байыркы бир катмарлары чыгат. Мусулман катмары да бар, байыркы бир катмары бар. А бирок ошондо илим бир негизге, бир уюлга алып келет да, бир чекитке алып келет. Эми Сагынбай Орозбаковдун вариантында исламий жагы көп да. Көп, ооба. Анткени ал ислам боюнча билимдүү адам. Намаз окуйт деп айтылат. Ооба, ошо намаз окуган. Мен ошону айтып атпаймынбы, жанагы эпикалык чыгармаларда трансформация өтөт да, ар бир мезгилге өзүнө жараша. Эгерде биз буддизм динин кабыл алган болсок, ошо Будданын бир элементтерине ошол жака трансформация алып кетмек да. Мен ошол маселелерди айткым келип атат. Мына тиги Баястын жанагы биз кыргызды түшүнүү үчүн Манас дегенде кыргызды түшүнө турган кылышыбыз керек деп атат да. Мен ошон үчүн бекер айткан жокмун да. Манас менен Айтматов бул бренд болуп калыш керек Кыргызстандын бүткүл дүйнөдөгү масштабта. Кыргыз дегенде сразу көз алдында ошо Манас же Чыңгы Айтматов келиш керек деген маселе да. Ошон үчүн бул жерде негизги миссиясы мына академиянын ошол эки чоң феноменди бренд кылып дүйнөгө таратуу маселеси турат да. Мына ошол эң чоң маселе. Ошол жагы албетте ал илим изилдөө жагы жана башка тетиги Манастын өзүнүн тарыхыйлыгы, анын мусулман болгон эмес маселе, ал майда маселелер. Неги ушундай да. Мына мисалы үчүн азыр түрктөр Эртугрул деген бир фильм тартып атат да. Осман империясы бүткүл жер шарынын геосаясаты алмаштырды деп айтып атат. Туура ошондой болгон. Эртугрул ошондой адам да. Мына азыр түрктөр десе Эртугрулду түшүнүшөт да. Манас да ошондой болуш керек да. Мисалы үчүн монгол десе Чыңгызханды түшүнүшөт, анткени ал бүт Евразиянын континентин алмаштырды. Ошондой эле Манастагы бир руханий бир чоң дөөлөт да. Ошол кыргыз дегенде
ошо манас түшүнүп кала турган бир нерсе болуш керек деп мен айтат элем. Мына азыр биздин жаштарды тарбиялаганда жанагы Пушкиндин жомокторуна карата тартылган фильмдер менен, мультфильмдер менен тарбиялайбыз да. Ошолорду алабыз. А эми үчүн именно Манастын чоролорунун биздин жанагы эпостордун тиги сюжеттин негизинде тартылган мультфильмдер жок. Казактар эртөштүк деп, ал кыргыздардыкы. Бирок эртөштүк деп тартышкан кичине, ал дагы жок болуп калды. Демек, мына маселе ушулардын бардыгы, ошолорду уюштуруш керек. Жанагыларга бир спонсор табыш керек. Мына мисалы үчүн мен ойлойт элем, эгер Манастануу академиясы ачылса, атайы барып ошол жанагы Түркиядагы эр тургул тарткан режиссер менен договор түзүп, бизге 100 серия, 200 серия Манас тартып берили деген маселе коюш керек. Аларда акча бар, тартып бере алсын. А эми үчүн мына Чыңгызханды Кытайлар тартып 30 серия кылып, кандай сонун? Башкалар тартып атат, анча чыкпай атат. Манас болсо, вообще эле андай фильм тартыштан чочулап турушат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мына ушундай чоң ири маселелер ушул именно академиянын башкаруучуларынын, академиянын коллективинин атынан проект катары, дүйнөлүк проект катары кетиш керек деп ойлойм да. Мына ошол негизги миссиялардын бири ушул да. Мен ойлойм, биз өткөнгө көп бүт бардыгын негиздебей, келечекти дагы журулуштурушубуз керек да. Маселен, бул Манастын өткөн чагын эле айтып, эски муун билип, мына жаңы муун көпчүлүгү Манас эмес, жалпы эле ошо Манас эпосу жөнүндө түшүнүгү жоктор бар. Анда каармандарды айтпай эле коелу. Ошон үчүн бир мультфильмдерди тартып, что биздин балдар келечекте Манасты китеп окуган азыр кыйын болуп баратпайбы? Балдардын китеп окушу кыйын болуп баратпайбы? А мультфильм көрүү жеңил да. Ошол мультфильмдер аркылуу Манасты жайылтып, келечек урпакка өткөрүп берүүнүн бир жаңы формасы болор. Ушул жагы кандай дейсиз? Мен жерден баштап берейин. Мына вообще жанагы бизде кээде сарышкыларды, анан фольклористтерди тамаша кылышып берет. Силер өткөндө эле айтып эле, анан кийин алдыңкы ойлобойсуңар, азыркы технологияны, компьютеризацияны, электрониканы ойлобойсуңар деп. Туура. Ал өтө керек. Бирок эми үчүн тарыхты окуйт вообще эле. Тарыхты окуган азыркы учурду түшүнүш үчүн сен өткөндү карамайынча түшүнбөйсүң. Ал эми келечекте туура кадам таштоо үчүн сөзсүз сен өткөндөгүнү окубайынча ал түшүнбөйсүң да. Ошон үчүн бул жерде эр чаркак өткөн учурчак, анан келечек болочок дагы ушуга байланышканда. Себеби өзүң туура айтып атасың. Бизде жаш мундарды тарбиялаш үчүн, биздин кыргыз элинин элдик менталитеттин кыргыз экендигин калыптандырыш үчүн, анан өзүн баягы кыргыз экендигине сыймыктана турган абалга келтириш үчүн так ошондой эски биздин феноменалдык бир көрөңгөлөрүбүздү каныбызга сиңдирмейинче биз боло албайбыз. Эгер жалаң эле компьютеризацияны, анан азыркы ушул жаңы технологияны окуп турган болсок, анда өткөндү түшүнбөсөк, ал кыргыз болбой калабыз. Мына ошондуктан бул жерде ошондой мааниде караш керек да. Бул эр чаркак кетип аткан өткөн, учур жана болочок проблема да. Ушундай деп түшүнүш керек. Бул эми ушуну эле улантып мен бир-эки сөз айтайын. Ошо экөөңүздөргө бирдей эле суроо берип атам, тең эле. Бул эми мындай да, биз эгер Манасты билбесек, Манасты билбей эле ушу келечекти көздөп кете берген адам, бул ата энесин тааныбай эле кете берген баладай да. Ата энесин урматтап, Манас бул кыргыздын ата энеси бул өзү. Мындай алганда, ата энеси жөнүндөгү дастан деп айтсак болот. Ата бабалары жөнүндөгү дастан. Ата бабаларын билбеген кыргыз өзүнүн ким экенин кайдан билет? Ал өзүнүн ким экенин билиш үчүн сөзсүз атасын карайт. Бала атасынан үлгү алып, атасына окшошуп, атасы баскан жолду ал каны боюнча дагы ошону кайталайт. Өзүнүн тарбиясы боюнча да кайталайт. Анан албетте сырткы чөйрөлөрдүн мындай катышы боюнча да кайталайт. Мына ушул маселеден алганда биз келечекти көздөп түз баратканыбызды билиш үчүн кескесте өзүбүздүн ийизибизди кайрылып карашыбыз керек болот да. Түз келе атабызбы же ийри келе атабызбы? Кар менен бараткан адам айрыкча жакшы билет да. Түз кетип аткандай эле болосуң, карасаң ийизиң ийри буйру түшкөн болот да. Мына ошон үчүн кескесте артты карап коюп, анан сөзсүз адам ар бир
адам эми айбан жаныбарды биз айта албайбыз. Мен мисалы айта албайм айбан жаныбардын жашоосу кандай экенин. Эми ал адам сөзсүз келечекке умтулуп жашайт. Ошон үчүн кыргыз айтат да, атадан бала өтүш керек дейт да. Атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул деген сөз бар. Атадан кем уул жол бузат дейт. Атага тең уул жол түзөйт дейт. Атадан артык уул жол улайт дейт. Вот мына маселе биз атадан артык уулдарды тарбиялоо маселеси туруп атат. Ушул миңдеген жылдар бою кыргыз адамын өзүнүн баласын Манастын образы менен, Манастын тегерегиндеги Бакай, Кошо сыяктуу касиеттүү адамдардын, акылман адамдардын образы менен, Каникей апабыз, Айшөрөк апабыз сыяктуу кыз келиндердин образы менен кыздарын, балдарын тарбиялап келишкен. Бүгүн биз үчүн ошондой образ жок болуп атат. Кече коммунист адамы деген бар эле, абстрактуу бир түзүп алган, өзүбүз түзүп алган бир идеал образ бар эле. Ал да жок болуп Ленин бар эле. Ленин бар эле. Эми ошол айтып кеткен коммунист адамдын образы бар эле. Идеал болчу да, ал өзү реалдуу жок болчу, бирок идея бар эле ошол. Бүгүн конкреттүү кыргыз эли бар да, кыргыздын улуу муундары бар. Кыргыздын Манас сыяктуу эпостору турат. Улуу эпостору турат. Эр табылды, эр солтуна, эр тошту, кожо жаш. Бул дүйнөнү таң калтыра турган эпостор. Биз анын деңгээлинде эмес, Манастын өзүн ушу алып чыга албай атканыбыздын өзү өтө өкүнүчтүү да. Ошон үчүн Манас академиясынын түзүлүшү бул өтө маанилүү нерсе. Келечекте анын алдында албетте мына Ташмага айткандай, аны кино кылып тартуу, аны которуу, мына мисалы жана бириктирилген вариантты али кайрадан толуктап чыгарышыбыз керек. Мисалы Совет убагында ошо жерде жанагы илимий элемент, то есть диний элементтер, пантүркүстүк элементтер, туранчыл элементтер деп көп нерселер алынып салынган. Сагынбайдын көп нерселери кирбей калган, мисалы үчүн да. Анан мына ошо нерселер менен кайра толукташ керек. Ал ошо ислам биздин ал тарых басып өткөн. Теңир жөнүндө айтылса, ал дагы биздин тарых басып өткөн жолубуз. Ислам биздин бүгүнкү да күнүбүз болуп атат. Ал эртеңки да күнүбүз болот. Мына ошолор теңирчилик менен ислам кайсы жерден бири-бирин улап алып келип атат. Бири-бирине карама каршы ойбостон аны улап, андан ары ошондо тиги Манас эпосун изилдөө маселелери. Себеби Манас эпосун изилдегенде сөзсүз кыргыз дүйнө таанымына келебиз. Байыркы жана бүгүнкү кыргыз дүйнө таанымы. Бул жерде эч бир бири-бирине карама каршы кое турган нерселер жок да. Мына ошентип өнүгөбүз да. Эл бул дин деген эмне, дүйнө тааным деген эмне, эл кантип өнүгөт, биз кандай жолдорду басып өткөнүбүздү биз билбей туруп, эртең эмне болорубузду, ким болорубузду да билбейбиз. Ошон үчүн өткөнгө кайрылуу бул сөзсүз керек да. Рахмат, урматтуу чакырылган коноктор, сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм биз аз убакыт болсо дагы кайсы бир деңгээлде ушу жаңы түзүлгөн улуттук Манас жана Чыңгыз академиясы боюнча коомчулукка өз пикирлериңизди айтканга мүмкүнчүлүк түздүк. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен жолугушканча сак саламатта калыңыздар.